Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар. Бүгүн силерге дагы бир маанилүү биздин объектибиз менен маалымат берип коелук деп чечтик. Өзүңөр билгендей, бул мурдакы эмгек резерви азыр бүгүнкү Алга деп аталат. Эмгек резерви Алга, Бишкек комплекси. Ошонун ичинде өткөндө тигилер эмени көрсөткөнбүз. Футбольный поле, трибуна, анын баары тең бүттү. Анын баары тең ушу бүтүп, мачталардын баары коюлуп, беговой дорожканын баары жасалып, анын баары тең ички жасалгасынан бери бүттү. Силерге бүгүнкү маалыматым бул жаңы мынакей салып уже бир айдын ичинде бүтүп калат полностью. Азыр фасадтары, ички жасалгалары жасалып атат. Бул 140 орундук мейманкана, спортчуларга келип, жанагы машыгып, тренировка кылып, бияка ошо жолго эч кандай ыңгайлуу шартын баягы эске алып, ушул комплекстин ичинде 140 орунду спортсмендерге атайын жаңы заманбап шарттар менен жасалган мынакей мейманкана салынып атат. Ичинде баягы бүт ресторан, кафеси, парилкасы, массажный бүт жагы менен каралган. Анын жанында мынакей салынып аткан бул деген физкультурдук чоң комплекс. ФОК деп коебуз, орусча айтканда, физкультурно-оздоровительный комплекс деп коебуз. Бул жерге, бул да чоң зал, 40ка 25 болгон. Анткени бул жерде дагы көп ар кандай түрдүү спорт менен машыкканга, кышкы мезгилинде дагы же машыктуу учурунда дагы кайсы бир убакка болгон тренировка же соревнование өткөргөн чоң зал. Ичинде чоң эмелери бар, залдар менен. Бул жерге күрөш же бокс, ошондой ар кандай гимнастика, кандай гана залдын ичинде шарттуу келчү машыккан спорт шарты келсе, ошону баягы жайгаштырып өткөрө берсек болот да. А бул жердин ортосунда бул жер атайын аянты болот. Баягы ар кандай ошо спортторго арналган спорттук иш-чаралардан кийин баягы куттуктоо аземүү же бирлерди чакырып баягы маанай же майрам уюштуруучу аянт деп койсок болот. Анын ар жагында кичинекей мини футбольный полеси бар, баскетбольный полебиз бар. Ал жакта сыртта дагы эмебиз турат да, мындакей шарты түзүлгөн душ, раздевалкасы менен, жанагы воркаут зонасы менен чогуу баары жасалган да. Мунун гостиницанын алды жагында эки дагы тренировочный поле, мировой эл аралык деңгээлдеги футболчуларга. Негизинен мынакей жумуш аябай өзүңөр көрүп атасыңар, техниканын баары иштеп, балдардын баары иштеп атат, кызуу жүрүп атат. Муну бул дагы биздин катуу көзөмөлдөө жетекчилик жактан азыр күнү түнү мына балдар иштеп атышат. Буюрса, буну дагы биз жакын арада ачабыз деген ниетибиз бар.